Саламатсыздар бардактуу замандаштар, кымбаттуу кыргызстандыктар. Кыргызтайм YouTube каналынын көрөрмандары амансыздарбы? Биз кайрадан сиздердин кызматыңыздарда, туугандар. Көрүп жатасыздарбы? F-Center эмерек тетиктер салонуна келдик. Мындан бир канча күн алдын Тез кабар каналынан F-Center эмерек тетиктер салонуну көргөн чыгаттырсыздар. Биз дагы келип калдык. Шашып-ушуп сиздерге, тагыраагы биздин көрөрмандарга чагылдырып көрсөтүп берели деп. F-Center эмерек тетиктер салону буйруса сиздердин кызматыңыздарда Италия, Австралия, Россия, Китай, Турция, Кыргызстан, Айтор жана башка мамлекеттердин эмерек тетиктерини буйруса F-Center эмерек тетиктер салонунда табасыздар. Даректи түшүндүрөйүн. Ордолуу Ош шаарында Таттыбүбү Турсунбаева 238 дарегине келсеңиздер, түз эле F-Center эмерек тетиктер салонуна келесиздер. Бул жагы областной Фрунзе гипермаркетинен объездной эски привокзальный тарапка келсеңиздер, тетиги партнер Нефке келесиздер, түз эле. Анын арткы тарабында эле салон мебельный фурнитер. F-Center'ди жакшы билсеңиздер керек. Жапжанаша жакында эле F-Center жамааты жаңы филиалын ачып, элге кызмат көрсөтүп баштады. Кана жүрүңүздөрчү, кандай болду F-Center эмерек тетиктери? Чогуу көрөбүз сиздер менен. Кана жүрүңүздөрчү, кандай болду F-Center эмерек тетиктер салону? Сиздер менен чогуу кирип көрүп чыгабыз. Необычный форматта ачкан окшойт. Киреличи. Аркы F-Center салон фурнитурду жакшы билсеңиздер керек. Ал жерге келип жүргөнсүздөр, буйруса ушул жерден табабыз. Бисмилlah. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Келип калдык кызматка. Жахангир ага, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Тынчсызбы? Келдиңиз. Тынчсыздарбы? Жакшы өзүңүз. Наркы жанаша эле F-Center фурнитер салонуңузду жакшы билчү элек. А буну необычный форматта кылып ачыпсыз го, аябай, а? Бул жагы европейский стилде. Бүт баары. Анда көрөрмандар даяр сизди көргөнгө. Сиз даяр болсоңуз келиңиз, бир четинен баштай берели. Эмнелерди сатасыз негизги? Анан элге кандай кызматтарды көрсөтөсүз? Бул жерде бул жаңы ачылган магазинибизде жаңы форматта элдерге көргөнгө удобныйраак кылып образецтерди койгонбуз, фурнитураларды, листовый материалдарды, негизи корпусный мебель жасаганга керектүү болгон эмерек тетиктери көргөзүлгөн. Атайын шоурум жасаганбыз. Ушул жерден көрүп, камдап, кармап көрүп, салыштырып алганга ыңгайлуу болот деген ойдобуз. Бүт баары бар. Ооба, ушул жерде көргөзүлгөн нерсенин 90%-ын биз складта кармайбыз, как минимум. Анча-мынча эме үзүлүп калган нерселерди заказга алып келебиз. Тетиги каталогту стенага кылып аябай сонун кылып турсуз. Адамдарга келген клиенттерге дагы аябай ыңгайлуу бул нерсе. Кээде учурлар болуп калат, кичинекей образецте толук немени картинаны көрбөй калганда, ошондо чоңураак көргөзгөн дагы пайдасын берет. Кийин туура эмес түшүнүп калуу болбош үчүн. Туура айтасыз. Эми айтыңызчы, бул F-Center эмерек тетиктер салонунда кайсыл өлкөлөрдүн эмерек тетиктери сатыкка коюлуп жатат? Бул жерде бизде негизи өзү көп эле башка сфераларда болгондой эмерек тетиктеринде деле Европанын өлкөлөрү эң алдыңкы катар турат да. Бул Италия дизайн боюнча бассам, Германия. Германияныкыдан бар. Ой, Германияныкыда качество боюнча номер 1 турат. Австрияныкы тоже эми Германиянын эле бир түрүдөн билесиз. Германия, Австрия, Италияныкы болот, Турцияныкы бар, Россияныкы бар, Кытайдыкы деле бар. Эми немеге карап, ар түрдүү сценарийге, анан ар түрдүү бюджетке жараша эмерек тетиктери бар, ошолорду көргөзгөнбүз. Кана анда келиңиз, бир четинен көрсөтүп кете берели. Буну атайын жасаган окшойбуз. Ооба, бул деген бизде Хефили деген Германиянын компаниясы бар. Эмерек тетиктерин ушулардан алып келип сатабыз. Булар 1923 жылы компания өзү түптөлгөн. Ошодон бери ушул нерселер менен иштейт. Мындайча айтканда тажрыйбасы өтө чоң. Кээ бирки биз азыркы күндө популярный болгон банда стяжкалар деп коебуз, минификс дейбиз, конфирмат дейбиз. Ушул нерселердин биздин немеге рынокко алып чыккан фирма ушул Хефили болот. Мындайча айтканда биринчилерден болуп көп нерселерди, жаңылыктар киргизген компания. Германия фирмасы. Ооба. Бул жерде кухняда ушу Хефили фирмасынын подъемниктери, башка фурнитураларын көргөзгөнгө аракет кылганбыз. Ушуну бир ачып көргөзүп, түшүндүрүп мүмкүн болушунча айтып берели. Келиңиз. Бир четинен ачып көрсөтө береличи.
Кандай болду бул? Подъемниктер Ой, кандай о. плюстары ачканда адамдар эки жакка басканда биздин эми эжелерибиз жеңелерибиз иштеп жатканда мындай башы урулбай тийбейт, ошондой плюстары бар. Анан кийин чоң фасаддарды көтөрө берет, широкий фасаддарды көтөрө берет. Мынанын деле мисалы үчүн 15-20 килограммга чейин уруксаты бар. Бул жанындагы экинчи подъемнигибиз бул көбүнчө өзү негизи невысокий фасаддарга колдонулат. Башкача сценарийде ачылып атат, көңүл бурсаңыз. Вот, анын жапса Мунун жанында ачылышы, жабылышы да аябай мягкий го. Сонун. бул болсо электрический немеде иштейт, push open деп коебуз, басканда иштейт. Ичинде кичинекей моторчугу бар. Анан кайра кнопкасын басканда өзү кнопка менен жабылабы? Ооба. Ой, Анан муну кийинкисин ача турган болсок, мына экинчиге окшош эле, бирок ичиндеги фурнитураны көңүл бурсаңыз, өтө эле миниатюрный жасалган. Бул деген баягы ванный комнаталарда же коридорлордо немесе глубинасы кичинекей болгон жерлерде ар бир сантиметр квадраттык эле важный болот да, ошондой жерге иштетилет. Ошол ылайыкташтырылган. Анан ичиндеги металлический хромированный покрытиялар көрсөңүз, галванический покрытияны. Муну деген иштеген фирма, иштеп чыккан фирма Mercedesке деле ушундай детальдарын жасап берет. Mercedестин сапатын биз билебиз. Ошого карап туруп деле бир баа берип койсо болот да. Ар бир ачылган эшиктин ичинде тетигинде лампалар да коюптур. Ооба, булар датчик менен иштейт. Эшик ачылганда лампалар иштейт, эшик жабылганда өчөт. Өзү өчөт. Ооба. Охо. Бунуз Бул болсо, көңүл бурсаңыз, ачылганда аз местаны элет, бийик, эгер потолок бийик болсо, бирок коридор узкий болсо, ошол сценарийге колдонулат. сонун турбайбы? Анан мунун жанында выдвижной колоннабыз бар. Охо, мына караңыздар. Мини кладовка деп айтып коебуз. Ачылганда ичинде көп нерселерди батырып жиберсе болот, мындай айтканда. Тетиги ичинде точкалар дагы барбы? Ага. Анын ичинде точкалары беркип, освещение аныкын ушул жерге аккуратно бекитип койгонбуз. Эми мебелчиктер өзүнүн ар биринин проектине жараша жайгаштырат, эми биз ушул жерге жайгаштырганбыз. Бул выдвижной колоннабыз, мисалы үчүн Германияда баягы ЛГА деген сертификационный центр бар. Ошол сертификацион центр көбү билет 40 000 жолу ачылып жабылганга тесттен өткөн. 40 000 жолу ачылып жабылат кеңири андай нормальный сценарийде. А негизи андан деле көп иштейт. Покрытиялар деле ошого жараша булар баанда оңойчулук менен заңдабайт, влажный помещенияларда иштегенге неметилген, ылайыкташтырылган. Сонун турбайбы? Ушул эми жанына келсек, бул бутылочницабыз. Буга мындай майларды койсо болот, же чистящий средстволорду койсо болот. Кичинекей жерде, бирок мындай оптимально колдонгон. Чакан кылып коюптур го, аябай уютный кылып. Андан кийинкиси бул бизде мындай магический. Бунун эмне калды? Билесиз, кухонный гарнитурлар көбүнчө угловой болуп жасалат да. Угловой болуп жасалганда тетиги ички бурчтары колдонулбай калат. Өзүнчө место калып кетет ал место жагында. калып кетет, мындай нерационально колдонгон болот да. Ошол жерде жабып мындай көргөзүп берсеңиз, мына ичиндеги нерсени салган. Карап коюңуздар туугандар. Анан кайра чыгарып туруп колдонсо болот. Мындай айтканда колдонулбаган жерлер калбайт да мунун ичинде. Туугандар, көрүп жатасыздарбы? F-центрде кандай мебелдер жана тетиктер сатылып жаткандыгын. F-центр өзү необычный форматта ачылыптыр. Эми мебелдерин айтпай эле коеюн. Экрандан алыстабай турсаңыздар, алдыда баарын көрөсүздөр. Бунуз эмне болду ага? Биздин мындай сортировочный хранение деп коебуз. Эки челекте отдельно таштандыларды колдонгон болуп. Азыр эми экологияны ойлогондо бөлүп баклажкаларды башка, немелерди башка кылып таштанды идиштери менен дең ичинде. Ошондой колдонсо болот. Мунусу болсо стандартный вариантта, бирок эми бир өзгөчөлүгү эшик ачылганда ачылат, жапканда жабылат. Кол менен ачып жабыштын кереги жок. Гигиена жагынан деле плюстары бар. Келиңиз, мен бир ачып көрсөтөйүнчү ушуңуздучу. Ушуңуз жакты. Караңыздар туугандар. Ачсаңыздар даяр. Кайра жапсаңыздар өзү жабылып кала берет экен. Кыскасы бүт бардыгы мебелдин ичинде экен. Бул жерде биздин такмайлар көргөзүлгөн. Булардын деле ар түрдүү варианттары бар. Бул мисалы үчүн немесе боковинасы плоский көргөзүлгөн дагы антрацит цветте. Анын астындагы мисалы үчүн уже ак цветте рейлингтери менен, анын астында дагы уже высокий боковинасы көргөзүлгөн бар. Чоң казандарды салса болот эми кастрюлькаларды. Ооба. Анан мунун жанында push механизми басканда ачылат, басканда кайра жабылат. Анан кийин муну жаап коерсиз. Бул жерде болсо без рейлингге колдонулган варианты. Мартир сценарий көргөзүлгөн да жаап койсо болот.
Анан анын ылдыйында болсо уже антрацит цветте высокий боковинасы көргөзүлгөн. Кыскасы бардыгы жайында деңиз. Жакшы болот, ыпканда багында ашыкча. Угуп атасыздарбы, туугандар? Кандай жабылып атсын? Ачасыздар, жабасыздар, бүт бардыгы сон. Бул жерибиз эмне болду дагы? Бул жер деген баягы анча-мынча ысык сковородканы коюш керек болуп калат. Казана, защита. Мына столешницалар жеңил немелерге защитасы бар, бирок баягы 200 градуска чейин кайнап турган эмес астына темирди койгондо таш деле чыдабай калат. Ошого бул атайын ушундай металлический сплав койгондо защита берет. Мына кесилерге турган. Көрүп жатасыздарбы? Мунуңуз эмне болуп калды, Тошка? Бул деген биздин розетка. Ба дуалдарда розетка койгондо иногда мындай жакшы эмес көрүнүп калат да эстетика жагынан. Аны бузбайт дагы, бул бир бурчка аккуратно кылып жагаштырып койсо. Же кээде ремонт жасаганда унутулуп калат. Фартукка розетканы жасаш керек экен. Аны ошондой моментте да выход кылса болот да ошол менен. Сонун турбайт. Тетегиде USB кабелдери менен келет туугандар. USB кабель азыркы заманбап немеде жасалган. Бул жерде дагы бир точкаңыз бар. Ошол розетканы бул уже металлический болуп, мындай горизонтальный неме жагаш. Бул дагы башкача бир түрү. Демек, микроволновка жана башкаларды кенен кесир ушул жерде колдоно берет. Ооба, мунун дароо сайып. 3-6 киловаттка чейин неме бар, уруксат бар. 220дан дагы жогору экен да демек. 120 вольтта иштейт, ошо 3-6 киловаттка чейин иштейт. Бул жерде ушулар. Андан кийин кана жүрүңүз ага. Бул жерде листовой материалдар көргөзүлгөн. Листовой материалдар бизде эмнеге керек? Эмерек жасаганда анын корпусуна, фасадтарына колдонсо болот. ЛДСП азыркы күндө көбүнчө корпустарына жасалат. Бул СНТ Кроношпан фирмасынын образецтери коюлган. Кроношпан фирмасы бул өз негизи австриялык фирма. Биз Россияда жасалган ЛДСПларын алып келебиз, эми таможня союз болгон үчүн ошол вариант удобно. Негизи технологиясы, качествосы бардыгы бирдей. Кроношпан фирмасынын бир өзгөчөлүгү бул ичинде основасы ДСП болуп атпайбы? Древесно-стружечный плита. Ошол ДСПны ойлоп тапкан фирмалардан бири болуп эсептелет. Основоположниктер, мындайча айтканда, бул рынокто. Тажрыйбасы өтө чоң, жаңы декорлорду биринчилерден болуп алып келет. Эксклюзивный декорлору бар. Муну кардагылар өзү жакшы баалайт. Ойбо. Кана туугандар, көрөлүчү. Агам айткан. Бунуңуз ошондо 2.70ге? Ойбо, 2.07ге 2.80 размерде 16 мм калыңдыгында. Азыр бул ателье светлый деген расцветка бетонный неме мода болуп атпайбы азыр? Баягы лофт стилде болуп, светлый бетон, темный бетон болуп, дерево болуп, ошондойго азыр мындай модный мебелдер жасаса болот. Сонун ага. Анан мында кийинкилери бул жерде глянцевый фасад көргөзүлгөн. Бул Кытайда Гуанчжоудо жасалат. Билесиз, Гуанчжоудогу немелер товарлар качественный, сапаттуу болуп эсептелет. Гуанчжоудогу эми Кытайдын эң номер 1 фирмасы мындай фасадтар жасаган. Булар Европага өзү экспорт кылат. Однотонный немелери акрил деп коебуз эми биздин тилде. Ушул акрилдерди көргөзгөнбүз. Ак, жашыл, кызыл кылып. Дизайнерлер, кардарлар өзү келип, өзүнүн ремонтуна жараша, проектине жараша бир түстү тандап ала берет. Ооба. Сонун. Бул жаңыз кайсыл жак болуп калды? Бул жерде мына Томский, биздин Россияда Сибирде Томлестреф деген заводдун ЛДСПлары көргөзүлгөн. Бул ЛДСПнын бир өзгөчөлүгү неме плотный болот. Ичинде баягы жыштыгы жакшы жогору болот. Саморез шуруптарды жакшы кармайт. Муну көбүнчө усталар баалайт. Өзгөчө кардарларга билинбегени менен, но кийинки мебелдин жылдырганда, разборка кылганда ал нерсе маанилүү. Ошого да көңүл бурабыз. Буларыңыздагы ар бири ар кандай аталышта экен ичинде. Аталышта. Мунун жанында кромкалар көргөзүлгөн. Кромкалары ошо кескенден кийин немесинде четтерин защита кылыш керек болот да. Защита кылганда ар түрдүү цветтерин өзүнүн цветине койсо болот. Контрастный кылып кылса болот. Акка кара, кызылга сары дегендей кылып. Калыңдыктары ар түрдүү болот. Ошолордон тандап жасала берет. Бул жерде кромканын баары да көрсөтүлгөн эмес. Мындан да көп ассортимент өз негизи. Демек клиенттер өздөрү алып, светине карап тандай берет. Ойбо, караңыздар. Бардыгына сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн даярдап коюп тургандар. Келе бересиздер. Бизде Ламарти деген заводдун немеси, образецтер көргөзүлгөн. Ламарти заводунун материалдарынын ЛДСП, ламинированный ЛДСПнын өзгөчөлүгү бул мына жерде көргөзүп койгонбуз Е05 деп коет. Е05 дегени класс эмиссия, выделение формальдегида. Эми барьер
бул жерде экологически чистыйраак болуп эсептелет башка немелер салыштырганда. Өзү стандарт E1 болуп эсептелет. СНГде E1 стандарттагы ЛДСПны үйдө колдонулса болот. Бирок E05 дегенде бул деген андан дагы сапаты жогору да. Буларды уже детскийлерге, спальняларга эч коркпой колдонсо болот. Анан булардын дагы өзгөчөлүгү декорлорду, жаңы декорлорду мына рынокко биринчилерден бул алып келет булар деле. Көбү булардан копировать этет. Анан мындай жаңылыктардан коркпогон компания. Андай экзотический декорлорду киргизет, кээ биркилери өтө популярный болуп кетет. Ошол жагы менен дагы өзгөчөлөнөт. Булар эксперименттен коркпойт, ошол жагы бар. Мына бул декордуңуз необычный го. Ага. Бул ошо Европанын, как мраморный. Европанын итальянский немеден компаниянын кагазынан жасалат, меламин пленкада. Дагы өзүнчө бир буларды эксклюзивный, башка завод чыгарбайт Россияда мисалы үчүн бул декор. Ой, ошондой. Эми бул жерде фасадка колдонулган материалдардын образын көргөнбүз. Булар фасадка? Ооба, фасадка дегенде кандай? Фасад деген бул эми эмеректин жүзү да. Бир кергенде баа бериле турган нерсе да, адамдын кийими сыяктуу. Ондай жерде немелер болот, талаптар, биринчи очередде талаптар современный болуш керек. Кармаганда настоящий жыгачтын же башка бир немелерден бетондун фактураларын бизге жеткире алыш керек да. Мындай богатый, солидный видти көргөзүш керек болот. Ошол нерсени бул жерде камерада толук бере албайбыз ачыгы. Келип кармап көргөндө башка жөнөкөй ЛДСП менен муну салыштыргандагы фактураларда разницалары билинет. Албетте. Анан бул глянцевый, мыналар глянцевый немелер. Ушул эле фирманын глянцевый. Бул жерде болсо Матов. Бул жерде биз 3 фирманыкын көргөзгөнбүз. Мына үстүндө көрсөңүз, АГТ деген фирма бул Турциянын ушул фасадный панелдер боюнча чыгарган эң алдыңкы компаниясы болуп эсептелет. СМР деген бул Италияныкы, Алвик деген бул Испанияныкы. Бул жерде мындай 3 мамлекеттин булар дизайн жагынан, анан сапат жагынан өтө жогору турат. О, атастар туугандар, Турция, Италия, бул жагы Испаниянын дагы эмерек тетиктери мына ушул F-центрде. Кана жүрүңүз жага. Бул жерде дагы фасадный панелдер көргөзүлгөн, ар түрдүү заводдордукунан эң жакшы сатылган, анан кийин азыркы немеде тенденцияга жооп берген расцветкаларды койгонбуз. Матовыйлар азыр мода болуп, мисалы үчүн глянцевыйлардан древесный структураларды алдылар бар. Анан мындай фантазийный декорлору бар. Ушуларды деле көрүп, тандап алса болот. Эми негизи азыр 2021-жылда фантазияга чек жок да. Мурун эми ак болсун, кара болсун, кызыл болсун болчу эле. Азыр бирок андай нерсе жок. Мындай сочетаемый, несочетаемый деген нерсеге да көңүл бурбай калды. Өзү каалагандай, дизайнер же ойлогондой кылып туруп, расцветкаларды тандап туруп койсо боло берет. Бул жерде мына лестницаларды образцтер көргөзгөнбүз. Кичинекей форматта, нар жакта да чоңу бар, аны дагы жеткен көрөсүз. Бул жерде бир көз менен карап туруп, бир караганда мындай салыштырып алганга ыңгайлуу болот. Бул жагын чакан кылып койгон экенсиз да. Тетиги ичкерки тарабында бар дедиңиз. Азыр чоңураак формат. Аны дагы көрөбүз. Кана жүрүңүзчү. Бул жагыңызда эмне бар ага? Бул жерде ушул баягы башында айтып кеткен Хефили фирмасынын гардеробный оснащение. Ички тарабын чалдыргансыз. Азыркы моментте кандай болуп атат? Гардеробторду ачык жасалып атпайбы? Эгер мүмкүнчүлүк болсо, квадратурасы позволять этсе, неметет, эшигиде отдельный комната кылып атча, же болбосо бир уголокко кылса дагы, ачык болгондон кийин ал деген эстетикага талап уже күчөй баштайт. Көрүнгөндө мындай жакшынакай көрүнүш керек. Анан кийин широкий болуш керек мүмкүн болсунча. Мына мисалы үчүн муну эшиги жок деле ачык коюп койсо деле жакшы көрүнөт. Мына караңыз, ачылат экен бул дагы. Өзү доводчик менен жумшак жабылат кое берсе. Бут кийимдерди коет буга ичине. Бут кийимдер. Мына мисалы үчүн кийимдерди коет. Анан мындай жабып койсо өзү доводчик менен жабылып кете берет. Мына астына немелер, брючницалар, шымдар илип койсо болот. Анын астына уже аксессуарларды койсо болот. Андай ремень, запонка, башка майда чүйдөнөр. Бунуңуз кандай болду? Бул эми башка цветте жасалган, башкача форматта жасалган. Мына мисалы үчүн лифт турникетибиз. Лифт турникет эми эмнеге жардам берет? Лифт турникет деген баягы бийик шкафтарда үстү жагы көбүнчө колдонулбай калат. Ошондойдон да түшүрүп туруп, бешилкаларды илебиз дагы, анан кийин кайра секин көтөрүп коет. Толук колдонулат. Азыркы моментте ушул колдонулбаган жер калбаш керек. Основной акцент ушуга берилип атат. Эми билесиз, үйлөр деле кымбат, квартиралар кандай кымбат болуп атат. Ошондой жерде рационально колдонгонго жардам берет бул нерселер. Сону турбай көрүп жатасыздарбы? Эми бийикке жетем деп кыйналбайсыздар. F-центрден алсаңыздар, жаныңыздарга өзү келүү үчүн мындай атайын жабдык
техникалар менен. Келиңиз, бир татайчы ага. Охо. Кайра кой берсек кетип калат өзү. Ооба, өзү. Сон турбайбы? Бул жаңызчы? Булар эми баягы эле шинелге юбка кийсе болот, астында кийимдерди, бут кийимдер койсо болот, аксессуарларды, мындай бельелорду койсо болот. Эми өз немесине карап туруп жайгаштырып буну берет. Мисалы үчүн мына бир нерсе көңүл буруп коелу, ушул жерде мына ЛДСП 26 мм ЛДСП колдонулган. Обычно 16 болгондо узкий болот, баягы Европанын, Турциянын эмеректерин көңүл бурсаңыз, калың болот эмеспи? Булар ушундай широкий ДСП колдонулат. Ушул нерселерди биз алып келип койгонбуз. Бир колдонгондо надежный болот, солидный көрүнөт. Мындай өзү серьезный видти берет. Чындыгында эле аябай широкий экен. Ооба, бул жер 26 мм. Эми сол жагында болсо, ошо Hefele фирмасынын освещение бизде азыркы моментте освещение деген бул орусча айтканда четвертое измерение в мебели болот атпайбы? Четвертое измерение дегенде кандай? Мебелге бир башкача вид берет уже. Мисалы үчүн мына көңүл бурсаңыз, бирөөсү сары, бирөөсү ак берет. Эми камерада көргөзүлөбү билбем. Сары болгону кандай? Теплый освещение деген бизде залдарда колдонулат, спальняларда колдонулат. Адамды эс алдырат. Кечинде иштен келгенден кийин, жумуштан кийин адам эс алам дегенде, ушул теплый немеде атмосферада отурганда организм эс алат экен. Эми ушундай табиятыбыз ушундай жаралган экен. Берки холодный освещение болсо, бул көбүнчө кухнялар колдонулат. Кухняда эми билесиз, кичине бодрый болуш керек. Анча-мынча бычактар менен иштейт, ошон үчүн холодный освещение ал жерде маанилүү. Ар бир сценарийге карап туруп колдонулат. Чындыгында эле мунуңуз яркий экен. Мунуңуз караганда көзгө жагымдуу болуп турат. Бирөө эс алдырат, бирөөсү сизди мындай бодрый кармайт да. Өз немесине карап. Бул аксессуарлары муну көбүнчө бул мебель ишиктерге тиешелүү нерсе. Эми кандай? Бул жерде баягында паяльниктер менен, же болбосо башка изоленталар менен иштебейсиз. Жөн эле өзүнүн штекерлери бар, мындай немелери бар, адаптерлери бар. Сразу салып коесуз. Анда паять этип, кыйналыштын кереги жок. Ого. Ошондой удобный кылып жасалган. Сону иштеп чыккан турбайбы мындагы? Кыскасы мебелдин ичини каалагандай өздөрү жарыктандырып алса болот. Жарыктандырса болот. Ал нерсе азыркы моментте маанилүү. Эми бул жерде болсо ар түрдүү сценарийдеги мындай купейный механизмдер көргөзүлгөн. Мисалы үчүн бул үстүгө крепление болгон. Мына ылдыйында болсо алдына крепление болот. Бул болсо уже мына ылдыйына болот. Эми ар неменин өзүнө жараша колдончу жери бар. Ошон үчүн мындай тандап туруп, туура келген вариантын алса болот. 3 вариантта чыгарып коюп коюптурсуз да. Мына жерде болсо, биздин мына оң жагыбызда чымчы немелерде колдонулган фурнитурлары, майда чүйдөлөрү. Бул көбүрөөк усталарга тиешелүү. Тетиктери. Ооба, тетиктери. Буларды мындай көрүнбөй турган скрытый монтаждарды колдонсо болот. Эми бул жерде мына ручкалары, бул Hefele фирмасынын ручкалары, көңүл бурсаңыз, бул баягы Германия дегенде немеде мында стройгий вид бар го, ашыкча мында золотистый же гүл пүлдөрү жок. Стройгий, но элегантный вид берет. Мындай ак болот, кара болот, алюминий болот, формалары деле мындай. Негизи эле аябай скромный ручкалар. Баалары деле чөнтөгүңүздөргө чагыл экен туугандар. Бул жаңыз чага? Бул жак бизде отельный ассортимент. Отельный ассортимент дегенде кандай нерсе? Баягы 5 жылдыз отелдерге киргенде көңүл бурсаңыз, бир единый стиль кармалат да, бир стилде кармайт. То есть кирди кара болсо, бир ручкалар, ичине киргенде да көп нерселер кара болот аксессуар. Же болбосо мындай круглый форма же 4 бурчтук форма болсо, 4 бурчтук менен болду, ичинде бүт нерсе 4 бурчтук болду. Ошон үчүн бир стилде кармаганга нерселер ар түрдүү эмелери, аксессуарлары көргөзүлгөн, анан кийин бир единый формада кылып жасаса болот. Даже мына глазокторуна чейин, берки ашык машыктарына чейин, доводчиктерине чейин, чачык илгичтерине чейин мындай карасаңыз бир стилде кармап кеткен. Бирөөнү тандасаңыз, калгандарында ошону алып кетсе болот. Чындыгында бардыгынын цветинен бар. Ооба, цветтеринен, формаларынан бир стилде кылып жасаганга жардам берет. Сонун тетиңдей кылып каталог китептерине коюп коюптурсуз. Кааласа ушул жерден карап тандайт. Тандаса болот, технический информацияны алса болот, эми размерлерине, десяткалары деген нерселерди карап көрсө болот. Кана жүрүңүз, ичкерки тарапка кирелиби? Ооба, экинчи залыбыз биздин. Бул жерде биз Бул жакта раковиналар барбы? Раковиналар көргөзгөнбүз, анан кийин смесительдерди койгонбуз. Смесительдер ар түрдүү формада, анан кийин ар түрдүү функциялары менен. Мисалы үчүн мыналарды карай турган болсоңуз, бул мына кара смесителибиз. Бир жагында фильтрованный сууну ачып жапканга, бир жагында болсо жөнөкөй сууну. Баягында эки отдельный смесители койгонго уже кереги жок. Бул жерде бир эле немеде эстетика жагынан жакшынакай болуп көрүнөт. Тетиги кичине таралып турса, фильтрованный суу чыгат. Анан оң жагында болсо жөнөкөй суу чыгат. Бул деле мисалы үчүн гибкий шланг. Каалагандай формада кылып, оңго солго кылып турса болот.
Сон турбайбы мунуңуз? Бул жерде деле мына башка формалар, золотист формасы бар, мындай воронённый сталь формасы бар, анан кийин үстүндө баягы искусственный каменьдин өзүнө окшош формалары бар. Беркиндей классический формаларында да бар. Мына мойкалар, мисалы үчүн азыркы мойкалар, современный мойкалар кандай болот? Калындыгы жетиштүү калындыкта болот дагы, анан кийин немеси бар, шумопоглощениясы бар, карманды баягы урганда мурункудай көп тарактабайт. Ошол жактарына да көңүл бурулган. Аябай сапаттуу экени дароо байкалып турат ага. Бул ылдыйлары кандай болуп калды? Ылдыйларында деле ошол башка формасы, бул мисалы үчүн бир көздүү болот, үстүдөгү эки көздүү болот. Ылдыйларын ачып көрөт деген стандарт. Ачып көрүп, өзүнө эми туура келген размерде туура. Кыскасы, клиенттерге бүт шартты түзүп турсуз да. Ошого аракет кылганбыз. Сону көрүп жатасыздарбы? Кана жүрүш жага? Бул шкафыңыз кандай болуп калды? Бул шкафыбыз бизде азыркы моментте Кыргызстанда жок шкафтан болбуңуз? 2021-жылдагы хит кухня. Биз бул залыбызда 3 түрдө кухняны жасап койгонбуз. Мебельный компаниялар, мебель усталары, кардарлар менен келип көргөзүп берген ыңгайлуу болсун деп, кардарда келет кандай формада болот экенин сүрөттө гана же болбосо интернетте эмес, өзү кармап көрөт, өзү текшерип көрөт, ачып жаап көрөт. Ал нерсе буга ыңгайлуубу, күнүмдүк колдонгондо мындай неудобстволор создавать этпейби, ошол жактарына бир мындай туура баа берип, анан кийин бир чечимге келгенин жардам берет деп ойлойбуз. Бул кухнябыз айта кетсек, без ручек жасалган. Азыркы мындай современный кухняда ушундай бир тенденция бар. Без ручек жасалып атат. Мына ылдыйында Гола деген профиль ручкалар бар. Ошол колдонулган. Мында колду салып ачса болот. Үстүндө деле колдонулган. Ичинен мындай тартып ачканга болот. Анан бул однотонный цветте айланасы болгон, тоже немеде, азыр модада. Анан ортосу болсо жыгачтын фактурасындагы ЛДСП колдонулган. Ушулардан колдонуп туруп бир дизайндын бир түрү. Бул менен чектелбейт. Мисалы үчүн ушул эле формада биздеги образецтерди карап туруп башка цветтерди жасаса болот. Айланасын эле башка цветтерди жасаса болот. Бул формасын биз көргөзүп бергенбиз. Бир вариант катары. Көргөзүп. Демек клиенттер өздөрү каалагандай форматта жасап алса болот. Кыскасы 2021-жылкы хит кухня бул. Хит кухня. Ооба. Бул жагыңызда айтсаңыз деле ушундай кухнялар чыгат азыр. Кандай болуп калды бул жериңиз? Бул деген тоже бир пеналы, встраивание техниканы да атайын жасап койгонбуз. Биз мисалы үчүн баягындай көрүнгөндө уже бүткөн моментте кандай көрүнөт деген бир немеге жооп катары мындай живой немелерди койгонбуз. Бул муляж эмес, настоящий немелер, духовкаларды коюп койгонбуз. Тесиңиздин эшиги жабылганда өзү акырын барып жабылып кетип атат го. Доводчиктер менен. Биздин азыркы мебелдерди жапсаң даң деген үн чыгат. Бунуңузда андай нерсе жок экен, таптакыр. Таптакыр андай нерсе жок. Бул жагы микроволновка. Өзүндө. Микроволновка, анан кийин немеси духовкасы. Мында көргөзүп койгонбуз. Эми максат бул жерде баягы үйдө кийин бүткөндө дагы ушул кухня болот да. Мен башкача ойлодум эле, башкача болуп калдыбы деген нерсени мүмкүн болушунча мында азайтканга аракет болгон. Туура айтыпсыз. Мына мисалы үчүн ручка без ручка ачканда колун салып, ачат, өздөрү клиент дагы ушуну ачып көрсө болот. Мунун ичи деле бир кыйла го. Ооба. Мунун ичин ачканда мисалы үчүн атайын высокий кылып жасаганбыз, бе кастрюльдарды салып койгондо. Мына жанында мисалы үчүн высокий фасадтарды койгонбуз. Мына айтайлы ортодо газовый плита боло турган болсо, астына эми каш-баштар койсо болот, башка болот. Анан кийин мына ылдыйдагы, анан мына жерде мисалы үчүн дагы бир Муну чоңураак экен. Ооба, муну чоңураак болгон. Анын астында болсо дагы бир көргөзүп кое турган нерсе, мисалы үчүн мына челектер ар түз коюлган. Мунун ичине бар нерселерди койсо болот, өзүнүн немесине карап туруп. Жагыштырып. Ооба, эжелери, жеңилери өз карап. Комплект кетет ушулар менен. Комплект кетет, ооба, ушунда карап көрсө болот. Анан бул жерде дагы баягы пеналдын экинчи түрүн жасап койгонбуз. Бул ачылат, анын ичинде выдвижной ящиктерди каалаганын ачып чыгарса болот. Бул уже көбүрөөк нерселер батат. Анан оорураак жүктөрдү салса болот, 30, 40, 50 килограммга чейин модельдерине карап ооба көтөрөт. Уже мындай айтканда жарым капунду же бир капунду салып койсо боло берет да. Ошондой ыңгайлуу. Мунун ичине көп нерсе батып кетет. Мындай көрүнгөндө кичинекей болгону менен, бирок мындай жакшынакай жайгаштырса, кладовканын деле кажети жок болуп калат да. Сонун чыгып тур. Тетиги ылдыйында ачылып жапмай, эмерек тетиктерин дагы аябай сонун мощный кылып чыгат. Мисалы үчүн петляга көңүл буруп койсоңуздар, мына 165 градус ачылат. Ачылганда максат эмне? Мына ящик чыкканда көбүнчө тийип калат да стандартный петлялар. Бул мына толук иштетилет. Ичиндеги неме дагы ширинаны почти что бир потеря болбой колдонгонго жардам берет мындай петлялар. Сонун чыгып тур ошоңуз. Специальный петлялар болот. Эми бул жерде биз неме мебельный ручкаларды көргөзгөнбүз. Мебельный ручкалар Италияныкы, Испанияныкы, эми дүйнөдөгү эң алдыңкы компаниялар деп айтсак болот. Мисалы үчүн мына Justi дейт, Житеро, Жүлө дейт. Булар деген
башка компаниялар бул фирмалардан көчүрөт дизайнды. Ушундай деп коркпой айтса, баягы кийимде болот эмеспи? Gucci, Versace деген кийимдерди анан башкалары көчүрүп келет го. Ошол сыяктуу бул ручкаларды булар жасайт, анан башкалары дизайнды, формаларын, цветтерин көчүрүшөт. Ал эми классикалык же хай-тек стилдеги кухняларга карап туруп, өзүнүн немесине карап тамдаса болот. Ооба. Бул жерде кара түстөрүңүз дагы бар экен. Ооба, булар фактурный болот, анында кармаганда өзү башкача эффект берет. Көрүп жатасыздарбы? Экрандан алыстабай туруңуздар. Биз дагында болсо F-Center, эмерек тетиктер салонундабыз. Алдыда болот кызыктын баары. Эми бул жерде экинчи вариант кухнябыз көргөзүлгөн. Мына көңүл бурсаңыз үстүдө датчик атайын коюп койгонбуз. Жакын келгенде жанат. Жакын келген жангандын кандай плюсу бар? Азыр мына витрина деп коебуз, ичи прозрачный болуп, витрина стилиндеги фасадтар кайра мода боло баштады. Ошого металлический профилден жасап койгонбуз. Живойн көргөндө неме буйртма берген адам келип көрүп кандай болот экен деп билсе болот. Мында кара түстө лофт стилде жасалган, мында брутальный кухня деп коебуз биз буну. Мына немеси дагы бетонный столешница колдонулган, бетон фактурасын имитация кылган столешница колдонулган, вытяжкалар дагы ошого тиешелүү ушундай жасалган. Мисалы үчүн бир жерде көңүл буруп койсоңуз, мына анын ножкасы жок. Түнү жокпу? Подвесной система колдонулган, бирки итальянский Камар деген фирманы колдонулган. Ушундай мебелдерди жасаганга мүмкүнчүлүк берет. Бул көбүнчө азыр биз кухняда да атайын көргөзүп койгонбуз, жасса болот деген максатта. Андай под телевизорлор же болбосо ванный комнаталарда ножкасы жок кухня немелер, мебелдер жасалып атпайбы? Негизи бул ыңгайлуу эле нерсе. Мына астын ачыганга даже керек болсо робот пылесостор уже мода болуп атпайбы? Робот пылесос көзү кирип эле тазалап чыгып кетет. Көп жагынан плюстары бар. Эстетикалык жагын эми айтпай эле коеюн. Бул башкача бир көрүнүш берет. Тетиги вытяжканы дагы атайын подсвет кылып. Ооба, ошол стилге жараша кылып койгонго аракет кылганбыз биз. Бул мына ошол мебелдин башка цветтерден болобу? Болот, албетте. Бул жерде эми бир эле ошол болушу мүмкүн болгон варианттардын бирөөсүн гана көргөзүп бергенбиз. Эми биздин оюбузча мындай көпчүлүккө жагса керек деген ойдогу. Негизи айтканымда фантазияга чек жок. Жашыл, сары, кызыл мындай башка цветтерди деле кылса болот, башка фактура кылса болот. Тетигини прозрачный кылып аябай сонун кылып турсак, ичинде эмне бар? Көрүнүп турат. Ооба, азыр ушул нерсеге талап бар. Мындай биз деле көбүнчө Европанын, анан кийин берки башка өлкөлөрдөгү выставкаларга катышабыз да, ал жерде эми тенденция эмне болуп атат, мода эмне болуп атат, ошону көргөндө, ошо акыркы өткөн жылдан бери, особенно 2019-2020дан кийин уже ушундай стеклянный фасадтарга неме бар, бир тенденция бар. Ошон үчүн биз дагы эми артта калбай ушул направленияда кеткенге аракет кылганбыз. Сонун. Кана ага. Бул жерде столешницалар көргөзбөн. Бул жана сиз айткан. 30 сантиметр болуп узкий столешницалар көргөзбөдү, ампреция. Бул жерде уже 1 метр кылганбыз атайын. Клиент көрүп кененирээк көрсүн деңиз. Кененирээк көрсүн. Бул нерсе кайсыл жерде маанилүү. Мисалы үчүн мына древесный структураларда караңыз, кичинекей кусокто мына сучоктор көрүнбөй калышы мүмкүн. Ооба. Бул жерде 1 метрдин ичинде мындай айтканда уже бүткөн эмеректе кандай көрүнөт экенин мындай баа берсе болот дагы, анан кийин туура чечимге келгенине жардам берет бул нерсе. Атайын Бунуңуздун калыңдыгы канчадан эми? Бул 38 мм калыңдыктагы столешницалар азыркы эми современный кухняларда ушул толщина көбүрөөк колдонулат. Узуну столешницанын 3 метр болот, анан 4 метр болот. Немесине карап, производитель карап, рассеткасына карап. Ошон үчүн атайын мына рассетка, мына ак караңыз, акты мисалы үчүн мага ак болсун го, бирок кичине чөмнүрөөк болсун, же болбосо мындай точкалары болсун, башка болсун дегендерге любой вкуска карап туруп тандап алса болот варианттарын. Мүмкүн болушунча биз ассортиментке көңүл бурганбыз. Мына мисалы үчүн бул таштын фактурасының гравий белый деп коебуз. Бул мисалы үчүн мына мрамордун бир фактурасы. Бул мисалы үчүн мына цементтин бир немеси фактурасында. Ушунда бул мына текстильный фактурада мына карап көрсөңүз, плетенный деп коебуз. Бул жерде дагы азыр көргөзгөнүбүз Союз деген Россиянын производительниги. Бул сапаты аябай жогору. Муну немелер көп кардарлар билет. Мунун жанында болсо Эйгер менен Kindle деген фирманын столешницалары. Булар австрийский компаниялар. Немелери, декорлору өзгөчө. Мындай жаңылыктарды биринчилерден болуп алып келет. Мисалы үчүн мына азыркы көргөндө уже настоящий жыгачтын структурасын берет. Эми жыгачтын бирок өзүнүн жараша плюс минустары бар, билесиз. Влажностька карайт, башкары. Бул жерде андай нерселери жок.
кармаганда эч кандай дароо байкалат экен. Дароо байкалат. Бул жерде мына таштын түрлөрүн жасап неметилген көргөзмө. Ошол эле фирма. Ошол эле фирма. Австрия. Австриан фирмалары. Ошондой. Анан кийин бул жерде биз мындай 3-чү стилде, неоклассика стилинде кухняны жасап койгонбуз. Мындай представление болот клиенттерде кандай болот экен деген живой көрөт дагы. Самый стандартный вариантта белый металликтен жасаганбыз. Бул көзүнө жагат, анан кийин мындай башка фурнитураларды дагы коюп көргөндө жакшы основа берет. Мына ошол эле баягы итальянский фирманын ручкаларын койгонбуз. Золотистый, круглый формада. Астына болсо атайын мындай прямоугольный формада кара ручкаларын койгонбуз. Ичиндеги немелери, фурнитуралары, мисалы үчүн бул жерде Хетик фирмасынын колдонулган. Бул дагы Германия фирмасы. Чапканда да өз жумшак чалат. Бул тартмаларында деле мына Хетик фирмасынын фурнитуралары иштетилген. Мына узкий шкафтарды кылса болот. Мына ачып жабылганда кандай жумшак ачылат, өзү сезилип эле турат. Мисалы үчүн мына жабылганда эле билинет. Ушундай көргөзгөнбүз. Эми бул жерде болсо биз искусственный каменден столешницаны жасап атайын койгонбуз. Бул искусственный камень мына кара турганы Samsung фирмасынын акриловый искусственный каменден жасалган. Мунун өзгөчөлүктөрү эмне? Өзгөчөлүктөрү биринчиден бул органик болуп эсептелет. Мындай айтканда, бандай садиктерге болсун, лабораторияларга болсун, үйлөрдө болсун эч кандай бир зыян жок. Адамдын немеси менен органический бир немеде, гармонияда деп коелу. Ошол жагы бар. Анан кийин мунун улап кеткен жерлеринде склейкалары билинбейт. Склейка узун жасаса боло берет. Баягы больницаларда көп немелерди чет өлкөгө баргандар билет. Дагы круглый формада же болбосо мындай узун таштарда жасалган нерселердин баары ушул Samsung таштарынан жасалган. Samsung таштарынан. Samsungдун таштары. Анан бул столешница, мындай таштан жасалган столешницалар искусственный камендер. Мойканы под столешница монтаж кылганга мүмкүнчүлүк берет. Под столешница монтаж кылганда көрсөңүз, бул астынан жабышат. Астында, ооба. Болот эмеспи? Кээ бир немелерге жакпайт да бул нерсечи. Анан бу да болсо келди, тазалады, ылдыйга түшүрүп койду, всё. Аккуратно анан көрүнүштө эле башка. Сонун чыгып турмагыл. Samsung таштары. Анан кийин бул жерде мойкалар көргөзүлгөн. Бул мраморду 80% мрамор болот мунун ичинде, мраморный кружкадан. Анан 20% пигменттер, добавкалар кошулат. Ошого карата немелери, цветтери чыгат, берки структуралары, көрүнүштөрү бар. Эки көздүү болот, бир көздүү болот, овальный форма, төрт бурчтук форма болот. Мындай немесе подставкасы менен болот, жанда көзү менен, же болбосо толук чоң болушу мүмкүн. Ар түрдүү вариантта немелери бар. Ар кандай бар? Чоң варианты. Буну уже көрүп жатасыздарбы? Биз дагында болсо F-Center, Эмирек тетиктер салонундабыз. Тетиги стол стулдарда чыгабы сизден? Жок, стол стулдар чыкпайт. Муну эми биз көргөзмө катары мындай бир атмосфераны неметкени коюп коебуз. Кайсыл жагы калды ага, айтыңыз эми. Тетиги тушка кире элекпиз, жүрүңүзчү кана. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Тынчсызбы? Келдиңиз F-Centerге. Кандай экен ичи ага? Эми сиз мындай уста адам болсоңуз билсеңиз керек. Жагып атабы сизге Эмирек тетиктери кандай сапатта экен? Да? Охо. Азыр биз кирдик. Жарым саат болду, бүтө элекпиз. Кудай буйрса 1 саатка барып бүтө токшойбуз деп турабыз. Ичиндеги тетиктерди эми айтпай эле койсо болот. Мейли, содаңыз берсин. Жүрүңүз ага. Бул жерде дагы листовой материалдардын образецтери бар. Бул да однотонный глянцевый. Бул кайсыл жак болуп калат ошондога? Бул бизде Freestyle деген фирманыкы, Казакстанда жасалат, бирок бул немеде итальянский технология менен лакированный покрытие, мунун сапаты дагы аябай жогору. Мындай зеркальный отраженияны берет бул нерсе. Тетигинде гүлдөрү дагы бар. Ооба, гүлдөрү дагы бар. Эми баягындай спальный комнаталарда, анча-мынча же прихожкаларда өзгөчө вид бергени жазса болот. Ооба, бул жердеги биздин синхропанелдер дегени кандай? Синхропанелде жыгачтын основной бизде бул берки листовой материалдардын максат натуральный жыгачтын имитациясын бериш дейм. Мындай айтканда, натуральный жыгач өзү аз болот, обработкасы кыйын болот, өтө кымбат болот. Ушул нерсенин имитациясында тез, анан кийин өтө кымбат болбой турган вариантта эмеректер жасаган жардам берет бул листовой материалдар. Бул немелер болсо, ошол структураны мына мисалы үчүн мына жерде кармап көргөндө жакындан билинет. Настоящий жыгачтын структурасын берет да, мына рисунугу менен басылган формасы бир. Ушундай лазерный технология колдонулат буда. Лазерный технология колдонулганда
ошондой бизге бир структураны берет. Азыркы моментте акыркы жылдары андай глянцевый покрытиядан алыстап атат мебелдер. Кайра эле матовый, неме натуральный болсун деген талап бар. Ошого жооп бере турган бул материалдар, фасадный материалдар болуп эсептелет. Кайсыл жактык болуп калды эми ага бул панель? Булар Индонезияныкы бар, Кытайдыкы бар, нар жакта көргөзгөнүбүз Италияныкы бар. Эми өзүнүн немесине карап, бюджетке карап туруп, тандап көрүп. Тетиңиз колго тийгенде чындыгында эле как натуральный жыгачка окшоп байкалат экен, волналары мененчи. Бул жерде матрастар барбы? Матрастар бар, ооба. Lina фирмасынын матрастары, биз Lina фирмасынын матрастарын 20 жылдан ашык уже сатабыз. Азыркыга чейин бир серьезный проблема болгон эмес. Ошон үчүн коркпой өзүбүздүн Кыргызстан жасалган, Бишкекте жасалган Lina фирмасын мындай кардарларга сунуш кылганга неме бар. Ичинде ар түрдүү формалар бар, бул жер көргөзүлгөн. Жөнөкөй классический матрастар бар, ортопедический матрастар бар, комфорт деп коет, memory деп коет. Эми ал ар түрдүү сценарийге ооба. Ичиндеги эми пружиналары кандай болуп калды? Пружиналары булар Россиянын Северсталь заводунан пружиналарын колдонулат, сапаты аябай жогору. Материалдары болсо, үстүндөгү материалдары бир поролондору болсо, Турциянын, Германияны колдонот. Атайын чакан кылып коюп коюптурсуздар муну көрөсүңөр. Көргөзүп, мындай кармап көрүп, кичине мындай эзип көрүп, бир представлениеге болот. Андан сырткары мына оң жакта биз атайын бир кровать жасап койгонбуз. Мына ушул эле Линанын матрас. Ортопедический матрасын койгонбуз. Эми болот кээ бир адамдар кандай болду экен, мындай бир жатып көрсөм болот эле, отуруп көрсөм болот эле дегенде, пожалуйста, келип отуруп, мындай кааласа жатып көрөт. Удобный эмеспи, ал издеген нерсеби? Келиңизчи, мен бир отуруп көрөйүнчү. Ошондо Ойбо. Сонго бул? Туура чечимге келгене жардам берет. Келген жардам берет. Бул спальня мебель дагы необычный жасалган окшойт мунуңуз. Ооба, эми биз дагы бул жерде азыркы мындай модныйраак жасаганга аракет кылдык. Клиентке дагы бир кошумча неме бар. Мунуңуз эмне болду ага? Бул эми бизде стол трансформер деп айтып коебуз. Ичиндеги механизми мунун фишкасы. Механизми кандай фишка дей турган болсок, мына стол турат го, кечинде келгенде муну түшүрүп. Ойбо, мына карап коюңуздар, туугандар. Кровать болот. Астында фиксациясы бар, фиксировать этип туруп жатат. Эртең менен тургандан кийин кайра көтөрүп коет. Көтөрүп коет. Ооба, көтөрүп койгондон кийин эч нерсени жиштириштерин кереги жок. Ашык убакта кетпейт. Анан ушул бир эле жерде эки функция аткарылып атпайбы? Азыр бандай однокомнатный, двухкомнатный квартира болсо, ар бир бурчту колдонуш керек да, максимально. Ошол нерсеге жардам берет бул нерсе. Тетиги компьютер гүлдөр деле өз ордунда кыймылдабай эле. Ооба, эч нерсе болбойт. Чай болсо деле, суу болсо деле ошол бойдон турат буюрса. Кайсыл мебелден жасадыңыз эми? Буну да каалагандан жасаса болот. Биз бул жерде ошо бая жана айтып кеткен Ламарти брендиндеги LDSP-ни колдонгонбуз. Magma деп коебуз. Азыркы мындай Magma деп сылаптар баштайт. Ошондой түз койгонбуз. Негизи фантазия чек жок. Башка любой немеден жасаса болот. Демек биздин устагаларыбыз тетиги жабдыктарын сизден сатып алса, мебелдерди сатып алса, өздөрү кураштырса болот. Ооба. Эми мына бул жерде биз купейный системалар, купе да эмес, подвесной система деген туура болот. Көбүнчө кандай колдонот? Бул нерсе багы спальный комнаталарда бир дуалды толук мындай ээлеп койгондо 1,5 метрден кылса болот бул фасад, 3 метрден ээлейт. Мына мисалы үчүн эки вариантта жасалган. Бул стеклянный фасад жасалган. Ачкандан кийин өзүндө ичкери коюлду. Охо! Ачканда жанат деңиз өзү. Анан кийин колдонуп өткөндөн кийин кайра мындай жаап койгондо доводчик менен иштейт. Өзү эле жабылат. Бул экинчи варианты. Циклонный эмес, мага мындай глухой фасад болсун дегендерге LDSP-дан же акрилден тандайт дагы. Мына мисалы үчүн муну койсо болот. Ачылышы да сонун аябай. Ооба, эми мына жерде кайра жаап койсо болот. Жаап коет. Өзү кете берет. Ооба, өзү кете берет булар. Сол турбайт. Тетиги ичиндеги иликтер да жана сиз айткандай экен, Мунун башка формасы, башка цветинде колдонулган. Ушул жерде бир представление. Буну тартам. Мындай эле, ошондой эле. Принципте, кара сен көтөрүп. Кайра ордуна коюп коебуз. Бул жагына каласа өздөрү полкалар жасап алса да болот. Жасалат, бул жерден мындай ачык эле кылып коебуз. Уже. Бунуңуз эмне болду ага? Аябай бийик го? Атайын 2,75 бийиктикте жасап койгонбуз. 2,75те кандай иштейт? Мында менин потолокторум бийик, ушундай высокий шкаф кылсам болобу, болбойбу деген жеринде бир көргөзүп бергенбиз, кандай болот деген немесин. Анан кийин мына мисалы үчүн иштегени майда кеткенде эле кетет. Мисалы үчүн кандай бир проблема деле жок. Өзү эле кетет го мунуңуз, а? Ооба.
Бир жагы жана сиз айткандай глухой, ал эми тетиги жагы стекло болгон. Зеркало кылган мисалы үчүн. Варианттарды биз көргөзүп бергенбиз. Кардар өзү туура келгенин жактырган вариантын жасай берет. Акрил, темный камень дейт го мунуңуз. Камень деген, бул да өзүнчө бир азыркы модный направление, ушундай бир таш менен, баягындай немелер бетон менен аралашып, кичине дерево дагы аралашкан болот. Ушундай биз жасап көргөзүп койгонбуз, кандай болот экен деп чоң форматта. Эми бул жерде механизми мунун өзгөчөлүгү складной механизм болот. Складной механизм дегенде кандай? Бир жакка ачылат, эки эшикте. Кээ бирде ушундай сценарийлер болот, балконго киргенде, же болбосо коридордон киргенде эшикти эки жакка ачканга мүмкүнчүлүк болот. Бир жакка эле ачыш керек болот. Ошондой моментте ушул механизмди колдонот. 60 см створканы кылса болот ширинада. 1,20 болгон немени ачса болот да. 1,20 деген өтө эле чоң болот. Ушудан экөөнү койсо, бирөөнү сол жакка, бирөөнү оң жакка ачып кое турган болсо, ошондо 2,40 почти 2,5 метрге доступ берилет. Панорама доступ берилет. Сонун ойлоп чыгып чыкса ушул моменттери бар. Мисалы үчүн муну үстүдө датчиктерин тетиги. Ошол датчик мына эшик жабылган, ачылганда иштеди, светти берди. Эшик жабылганда мына свет өчөт мисалы үчүн. Ичиндеги. Ачыкча свет колдонулбайт. Эми срок службадагы көп ленталар. Мына жерде дагы мисалы үчүн даже трубанын өзүнө дагы подсветкасы бар. Кийимдердин цветин толук бергенге. Баягындай болот эмеспи? Үйдүн ичинде жашыл деп алган бир көйнөгүбүз сыртка чыкканда өз негизинде көк болуп калган болот. Туура айтасыз. Башкачараак цвет болот. Туура чечимге дагы жардам берет. Бул жерде мисалы үчүн Намибия деген ЛДСПны колдонгонбуз. Андай обожженное дерево деп коебуз, күйгөн жыгачтын бир эффекти берет. Мундагы өзүнчө бир үйдүн ичинде бит берет. Аз жерде колдонулса. Кыскасы, мен мунуңузду жана тартсаңыз бул эки тарапка ачылса керек дедим эле. Мунуңуз бир тарапка кетти. Ага, бүтөйүн деп калдыкпы? Бул жерде бүттү буюрса, основной нерсе көрөсүз. Негизи өзү келгенде мындан дагы подробныйраак көргөзүп бере алабыз. Айтып берет. F-Center'дин жамааты. Бул жерде нелериңиз турат? Булар эми немелер петля деп коебуз, ашык-машыктарыбыз, ар түрдүү вариант. Мына жанакы сценарийде канча? 165 градус. 165 градус. 165 градус деген көрсөңүз чоң болуп, бирок ичине толук ачык доступ берди. Бул жерде стяжкалары, мына мисалы үчүн Minifix деп коелу. Бул Minifix деген стяжканы биринчи болуп ушул Hefele фирмасы ойлоп тапкан. Hefele фирмасы ойлоп тапканда Minifix деп бул торговый марка негизи. Бирок андан кийин башка фирмаларда жасай баштаганда да, бирок элдин немесине ушул сферада Minifix деп сиңип калган да, башка фирмаларды башка атта болсо деле, бирок Minifix деп айтылып калат. Мындай айтканда generic деп коебуз го, ушул атын өзү берген. Скотчту мисалы үчүн баары эле скотч дейт, негизи ал деле бир бренд да. Просто өзү самоклеящийся лента да. Скотч сыяктуу бул деле Minifix деп неменин өзүнүн атын берген. Мына мисалы үчүн конфирмат, бул деле торговый марка негизи, өзү Евростяжка деп коюшат, стяжканын бир түрү да. Ал Hefele муну конфирмат аты менен саткан, бирок биздин рынокко биринчилерден болуп алып киргени үчүн азыр көпчүлүк усталар конфирмат деп айтат. Негизи бул деле бренд өзү, на самом деле алганда. Ошондой бир өзгөчөлүктөрү бар стяжкалар темасынын фирмасынын. Эми экинчи магазинде жанаша турган эки түтүккө киребиз. Бир өткөзүп коелу ошону дагы. Кана жүрүңүз ага. Биз F-Center'дин жаңы ачылган бөлүгүнөн чыгабыз дагы, жанаша эле фурнитур тарапка кирип барабыз. Биз менен чогулуп туруңуздар, алдыда болот. Кызыктын баары. Кана жүрүңүздөрчү. F-Center эмерек тетиктер салонунан чыктык. Ага жанаша эле F-Center'дин салон мебельни фурнитуру тарабына басып бара жатабыз. Экөө жап жанаша. Келесиздер. Кааласаңыздар фурнитурду бул жактан карайсыздар. Кааласаңыздар F-Center'ге келесиздер. Татыбыбы Турсунбаева 238-чи, ал эми бул жагы 226-чы дарект экен. Кана жүрүңүздөрчү. Кандай болду эми бул жагы? Алдыда көрөбүз. Кыскасы укмуш. Ичини көрдүңүздөр өзүңүздөр деле. Кана киреличи. Кандай болду фурнитур? Бул жерде дагы нар жакта көргөзүлбөй калган фурнитуралар. Негизи бул магазин биринчи ушул ачылган. Жайнайт го ага. Ооба. Түрүнөн. Ручкалардын эми түрлөрү бар. Турцияныкы бар, Кытайдыкы бар. Ар түрдүү баада, мисалы үчүн ручкаларды 15 сомдон баштап 400 сомго чейин бар да. Жактырган формада, жактырган баадагы, жактырган түстөгү ручканы алып, тандап койсо болот. Ойбо, канага кай жерден баштайлы, айтыңыз. Бул жерде ручкалар көргөзүлгөн. Эми бул нерселерди бир клиент келип өзү көрүп, кармап көрүп, сапатын карап,
басын қарап, формасын қарап тұрып бир чечимге Тандайт. келет. Ооба. Бул ортодогусу кандай формат болуп калды? Ортодон деле ошол ручкаларын эми мындай бир стилде кармаганга аракет кылганбыз. Большинда классический стилдеги ручкалар, оң жагында болсо хай-тек стилде ручкаларды кылса болот. Бул жагында тоже мындай неоклассика. Бөлүп коюп турсуз да? Ар бир стилде өзүнчө болот. Ооба. Анан бул жерде деле мисалы үчүн мына чистый классика мына сол жактагылар, мында крашенный кухнялар аз мода болуп атпайбы? Ошолорго королевский кухня деп коёндар, ошолорго алса болот. Бунуңуз 250-300 сом экен да. Жакшы экен. Сапат аябай жакшы. Турецкий ручкалар, муну мебельский ритагли билет, колдонду тактырган немесин алса болот. Ошол. Анан бул жерде биздин эми ресепшн келген кардарлар ушул жерде тейлейсиздер. Тейлейбиз, жаздырып, кандай эмне керек болсо айтат, консультация берет. Кийин жаздырып складтан алып чыгып беришет балдар. Жакшы. Сон. Бул жерде дагы калган майда-чүйдөр, баягы мебель жасаганы керек болгон нерселер, эми бул көбүрөөк усталарга тиешелүү нерселер, эми клейлери болот, мындай немелери, сверлолору бар. Усталарга кичине бир удобство жаратып бергенге аракет кылганбыз. Мына жерде эми крючоктор бар, крючоктун түрлөрү бар, плинтустун түрлөрү бар. Бул жерде болсо мына ашмаштын да көбүрөөк ассортимент. Ашмаш мисалы үчүн 16 сомдон баштап 200 сомго чейин болот. Өзүнүн немесине карап, тамдап. Бунун дагы ар кандай градуста ачыла турганы бар. Ар кандай градуста ачылганы бар, ар кандай сапаттагылары бар. Цветтери дагы мисалы үчүн мурун бир деле цветте болчу серебристе, азыр кара цветтеги петлялар дагы уже мындай мода боло баштады, чонный кухняларды. Бул жерден баягыда мягкий мебелдердин ножкалары, жана уголок дивандардын ножкалары, кухонный немелерге ножкалары, регулируемый ножкалары болот. Мына жерде столдордун ножкалары, мисалы үчүн анын кир варианттарын покраска кылса деле болот, башка цветке тамдап туруп. Мына дагы ножкалары бар. Мына жыгач эмдесинен жасалган эмес, мына Кыскасы мебелщиктер ушул жерден табат деңиз. Табат. Ооба. Бул жерде эми мына освещениянын дагы бир башка производительдикке, мына бюджетныйраак варианты көргөзүлгөн. Лина фирмасы өзүбүз билген. Бул жерде купейный системаны бир көргөзүп койгонбуз кандай иштейт. Мына жерде дагы гардеробный оснащениянын тоже ар кандай ачыла тургандар. Бюджетный варианттары неме. Анан кийин бул жерде дагы купенин түрлөрү, ламинаттар дагы атайын чоң-чоң кылып ошо ар түрдүү кылып жасаганбыз. Реальности кармай турган болсун деп туруп. Анан кийин Мынаңыз эмне болду ага? Бул эми баягы кухонный уголок деп жана көрсөтөм, мунун экинчи түрү. Айланат. Карусель сыяктуу айланат. Ошо уголго койсо болот, жана эле ички бурчтагы нерселерди иштеткенге жардам. Жакшы. Бул жакта да мебелдер бар турбайбы? Бул жакта да мебелдер бар. Бул дагы бир мебелдин угловой кухняны көргөзүп койгонбуз. Анын ичинен көрүп, механизмдерди карасак. Бул жерде бир айта кетчү нерсе, мына столешницабыз. Кореяныкы, Кореяда жасалган, мындай готовый келет бизге угловой. Бир өзгөчөлүгү мисалы үчүн непроливайка деп коебуз. Мындай суу келгенде түшүп кетпейт, атайын мындай көтөрүлгөн. Чындыгында эле. Турецкий мебелдерде Чети бийигирээк экен. Көңүл бурган болсо, ашыкча суу бияка түшпөйт, мындай ылдый кайра кетет да, тазалап алганга. Бул корейстер бул жеринде атайын заводской кылып чыгарат экен да демек. Ооба, бул уже куюлган готовый келет бизге. Мына формала цветтер. Ар кандай цветине. Мына мраморный кружка, серый, темный серый цветти алып койсун. Мына системалар, мына фартуктарга келип, бизде эжелер, жеңелерибиз коюп нерселерин мындай удобный кылып, өзүнүн колунун алдында болот да. Койсо болот нерселерди. Чалышканыңыз. Бунуңуз дагы. Ошол баягы немелердин эми бул кухняда колдонулган сушкалар мисалы үчүн көргөзүлгөн. Сушкалар эми немеде идиш аякта койгон. Кайра жабабыз тугандар. Демек сизде кыскасы бүт мамлекеттики деле бар экен да. Кореяныкы ушул жерде экен. Ал жаңызда эми айтпасам да болот. Тетиги Индонезия тарапка чейин экен. Ассортимент мүмкүн болушунча чоң кармаганга аракет кылабыз. Анан бизде мындай только эконом класс же болбосо только премиум класс деген нерсе жок. Мындай арзаны деле бар, орточосу да бар, кымбаты деле бар. Кайсы бирин керек болсо ошону өзү тандап алат. Ошон үчүн биз варианттарды көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Бул жерде да смесительдин түрлөрү, мойкалардын түрлөрү, мына мисалы үчүн кызыл, жашыл болуп атпайбы? Марги мартирди колдонулат, кээ бир ушул нерселер жагат. Ушундай коюп койгонбуз. Карап көрүп, өзү тандап. Ачып карап көрө берет. Ооба. Бул мына мойкалары бюджетный вариант мойкалары болуп эсептелет мисалы үчүн. Ашынараак болот. Муну деле алып неметсе болот. Эч бир сонун турбайбы? Кайсыл раковинаңыз необычный айтыңызчы ушул жерден? Бул жерде раковиналар негизи өз стандартында болот. Раковинадан биз күткөн нерсе качественный болсун, бизге иштеп берсин дейт да. Иштеп берсин дегенде мен
ушул раковиналарды тамдаган болот элем. Анан мисалы үчүн мына ал раковина деле формасын мындай овальный болгон, мына ичиндеги аксессуары мисалы үчүн интересный. Атайын суу калган каткан суу чыгып кетет. Ооба. Үстүнөн нерсеси кала берет. Ушуну иштетсе болот. Сонтур. Авино. Авино, ооба. Авино фирмасы. Бул жерде кромканын түрлөрү эми көргөзүлгөн. Ушул Сонун ага. Бул жерге дагы чакан кылып койгон экенсиз да, лестницаны. Лестницаны немелер көргөзүлгөн. Бул жерде дагы бир тартмалардын түрлөрүн көргөзүп койгонбуз. Мына тартмалардын ар түрдүү варианттары вид сбоку деп коебуз го. Демесинен көргөндө рейлинг менен без рейлинг менен ак, серый, темно серый, светло серый болсо кандай болот деген эмес. Бул жерде дагы мойкалар, мына смесительдердин дагы түрлөрү, кухонный смесительдердин түрлөрү көргөзүлгөн. Мына жерде мойкалар. Мраморный буларыңыз. Бул дагы баягы мрамордун мойкалар, жана формалары, цветтери ар түрдүү. Бул дагы башка бир производительдики. Ошо. Кыскасы бардыгы бар деңиз. Буюрса эми аракет кылганбыз ассортимент. Кайсы жагыңыз калды ага? Болду эми ошол жерде эми биз бул жерде жазылат. Бар жокто клиенттер тамдагандан кийин анан кийин деме складдагы балдар материалын берет, барып уже көңүлдөгүдөй, ойдогудай эмерек жасаганга керектүү материал алса болот. Ага сизге калыстык үчүн айтып коеюн, ар бир сатка койгон эмерек тетиктерини, мебелдерди жанына тетигиндей кылып стеналарындагы жазыптырсыз. Келген кардаларды тейлеген жамаатыңыз дагы аябай сонун экен. Бардыгына өзгөчө көңүл бурат экен. Рахмат жан. Туугандар, сиздерге айттык, даректе айттык. F-центр буйруса сиздерди эски привокзальный Татыбуу Турсунбаева көчөсүндө тосуп алат. Жапжанаша, экөө тең. Клиенттер көп. Агамды араң 1 саатка колуна алып, убактын бөлүүнү суранып, биз келдик. Сиздерге чагылдырдык. Алыбыздын жетишинче чагылдырып көрсөтүп бердик. Келе бересиздер. Сиздерди F-центрдин жамааты мына ушул фурнитур салонунда же болбосо эмерек тетиктер салонунда тосулат. Ичинде кайсыл мамлекеттин, кайсыл өлкөнүн эмерек тетиктери бар экендигини эфирден өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кененирээк маалыматты албетте Тез Кабар каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Ага, анда мен сиз менен коштошом. Сизге рахмат чоң, ошончо ишиңиз жүрүшө берсин. Элге кызмат кыла бериңиз. Мына ушундай необычный дүкөндөрдү ачып, элди жакшы бир багытка өндөй бериңиз. Кудай буйруса, базарга барып чаңды кечпейбиз. Сиздин эле F-центриңизден алып чыгып кете беребиз. Рахмат жан. Анда биз коштошобуз. Макул. Ишиңиздерге керек. Амандыкта жолугушканча, ардактуу көрөрмандар. Макул. Күтөбүз баары.